Шайлоочуларды иденттештирүү жол жобосу боюнча колдонмо. Урматтуу оператор, көрүү сабагынын башталышында төмөнкү учурларга сиздин көңүлүңүздү бурууга мүмкүндүк бериңиз. Жабдыктардын комплектиси менен иштөө учурунда иденттештирүү технологиясын жана коопсуздук техникасын сактоо маанилүү. Ошондой эле шайлоочуга иденттештирүү жүргүзүү жол жобосунда жүрүм-турум этикасын сактоо керек. Төмөнкү учурларда өтө сак болуш керек. Иденттештирүү системасына пароль киргизүү учурунда шайлоочулардын монитордо чагылдырылган жүздөрүн жана сүрөттөрүн салыштырып көрүүдө. Иденттештирүү системасы менен иштөөдө. Иденттештирүүдөн өткөндүгү жөнүндө чек берүүдө. Биринчи кадам. Операторго тыюу салынат. Шайлоочулардын жеке маалыматтарын, жарандын инсандыгын ырастоочу документтерин манипуляциялоо жана башка мыйзамсыз иш-аракеттерди жасоого, шайлоо участкасындагы иш процессинде ага белгилүү болгон системага мүмкүндүк алуу, сыр сөзүн жана ар кандай маалыматты ачыкка чыгарууга, жайылтууга жана берүүгө, ишенип берилген жабдууну кароосуз калтырууга жана бөтөн адамдарды жабдууга киргизүүгө, жабдууну шайлоо участкасынын имаратынан алып чыгууга, добуш берүү күнүнө бир күн калганда добуш берүүчү имараттын сыртында шайлоочуларды идентификациялоодон тышкары, жабдууларды ачууга жана түзүлүштүн пломбасын бузууга, жабдууларды өз алдынча оңдоп түзөөгө, бөлөк жабдууларды же маалымат жүктөгүчтөрдү туташтырууга, жабдууну өз багытынан башка нукта колдонууга, шайлоочулардын тизмесине жарандын киргизилбөө себептери жөнүндө түшүндүрмө берүүгө, мындай учурларда 119 түз линиясы аркылуу кайрылуу зарылдыгы тууралуу жарандарга маалымдоо, чалуу бардык уюлдук операторлор үчүн акысыз. Жарандарга, байкоочуларга же УШК мүчөлөрүнө орой мамиле кылууга жана талаш тартышка түшүүгө, өз милдеттерин аткарууда, кимдир бирөө менен жашыруун сүйлөшүүгө. Экинчи кадам. Жабдыктар курамын текшериңиз жана аны жандырууга даярдаңыз. Топтомдо төмөнкүлөр болуш керек. Ноутбук, манжалардын издеринин сканери, шайлоочунун жүзүн жана паспортунун МРЗ зонасын сканерлөө үчүн камера, сервердик топтомдо гана, паспорттун МРЗ зонасынын комбинирленген ридери, кардардын ноутбугунда гана, термопринтер, телевизор, чагылдыруучу монитор, добуш берүү күнү гана, тармактык фильтр, узарткыч, түйүндүк кабель, добуш берүү күнү гана, түйүндүк хаб. Жабдыктын эки топтомун колдонууда ноутбуктарды туташтыруу үчүн бир түйүндүк кабель колдонулат. Жабдыктын 2ден ашык топтомун колдонууда кардардык ноутбуктарды түйүндүк хаб жана кабелдер аркылуу серверге туташтыруу зарыл. Үчүнчү кадам. Жабдыктарды эрежелерге ылайык орноткула. Шайлоочуларды иденттештирүүнү жүргүзүү үчүн жабдыктардын топтому ыңгайлуу жерде жайгашкан болушу керек. Жабдыктардын топтомуна кирген бардык түзүлүштөрдү үстү катуу бекем жерге коюу, туура туташтыруу жана бардык түзүлүштөрдүн ойдогудай туташтырылгандыгына ынануу керек. Оператор же шайлоочу басып алып жабдыктардын бузулушуна алып келбеши үчүн кабелдерди жана зымдарды чогултуп, ирээттүү байлап коюу зарыл. Төртүнчү кадам. Бардык түзүлүштөрдү туташтырыңыз жана баптаңыз. Ал үчүн ноутбукка калган бардык түзүлүштөрдү туташтырып чыгуу керек. Түзүлүштөрдү туташтырууда күч колдонулбасын эстен чыгарбоо маанилүү. Жандыруунун алдында бардык туташтыргычтарды текшерүүнү сунуштайбыз. Эгер түзүлүштүн кошо турган кабели тиешелүү туташтыргычка туура келсе, жабдык жөнөкөй жана жеңил эле кошулат. Ар бир кошула турган туташтыргыч өзүнүн түстүү маркировкасына же формасына ээ. Ноутбукту иштетүүнүн алдында бардык жабдыктарды туура туташтырылышын, кошуучу кабелдердин жабдыктарга бекем кошулушун текшерип чыгуу керек. Андан кийин ноутбук электр розеткасына туташтырылат. Бешинчи кадам. Чагылдыруучу мониторду туташтырыңыз. Телевизор добуш берүү күнү гана. Телевизорду байкоочулар HDMI кабелине тийбегендей кылып байкоочулардын маңдайына коюу керек. Телевизордун топтомуна кирет 28 дюйм диагоналдуу монитор, карматкыч, карматкычты бекитүү үчүн винт 4 даана, электр шнуру, HDMI кабель, дистанттык башкаруу пульту, пультка батарейкалар 2 даана. Кармагычты бекиткенге фигуралуу отвертка керектелет. Телевизордун электр кабели электр тогуна туташтырылат. Телевизор HDMI кабель аркылуу ноутбукка туташтырылат. Телевизордун пультун текшерүү. Эгер комплектиде пульт жок болсо, анда телевизордун артындагы кнопка аркылуу иштетилет.
6-чы кадам. Термопринтерди текшериңиз. Термопринтер жылуу жайда сакталуусу керек. Бөлмөнүн температурасы 18 градус Цельсийден төмөн болбошу керек. Термопринтердин кагазы туура салынышы керек. Термопринтерди иштетүүнүн алдында термопринтердин ноутбукка жана электр тогуна туташтырылганын текшериш керек. Андан кийин термопринтерди иштетүү, индикатордун лампасын күйгөнүн текшерүү зарыл. Кызгылт тилкелүүчектерди басып чыгаруу учурунда иденттештирүүнүн алдында тезинен рулон кагазды алмаштыруу керек. 7-чы кадам. Манжалардын издеринин сканерин даярдаңыз. Паспорттун МРЗ зонасын сканерлөө үчүн сканер жана камера комбинирленген ридер ноутбукка туташтырылган болуш керек. Иштетүүнүн алдында талаптагыдай жерди тандап алуу керек. Анткени камеранын иштеши жарыкка көз каранды. Добуш берүү күнү офлайн. Ал үчүн телевизорду пульттун жардамы менен иштетүү керек. Андан кийин пульттагы Source кнопкасын басуу аркылуу HDMI режимин тандоо зарыл. Power кнопкасын басып, ноутбукту иштетиңиз. Маанилүү. Сервердик ноутбукта операциялык система жүктөлгөндөн кийин F4 клавишасын басуу менен экрандын кеңейүү режимин тандаш керек. Эки экранда ар башка сүрөт болушу үчүн F4 клавишасы бир нече жолу басылат. Сервердик ноутбукта телевизор жана сервер йырлыктары менен иш столунун сүрөтү. Телевизорда эч кандай йырлыктары жок иш столунун сүрөтү болушу керек. Сервердик ноутбуктагы иш столуна мышканын сол кнопкасын 2 ирет басуу менен телевизор йырлыгын иштетүү. Иш столундагы сервер кардар йырлыгын иштетүү. Бардык жабдуулар туура туташтырылганына ынаныңыз. Болбосо система ишти андан ары улоого мүмкүндүк бербейт. Паролду оператордун жана УШКнын мүчөсүнүн аты жөнүн жазуу керек. Оператор паролду иденттештирүүнү туура эмес киргизген учурда, система аны кайра киргизүүнү талап кылат. Пароль 5тен ашык жолу туура эмес жазылган учурда, система автоматтык түрдө 5 мүнөткө блоктолот. Бул убакыт оператордун иденттештирүүнүн паролун текшерүү жана тактоо үчүн керек. Системада авторлаштыруу ийгиликтүү жүрсө, оператор серверде датаны жана убакытты коет. Параметрлер коюлгандан кийин иденттештирүүнүн оператору биринчи отчетту басып чыгарат. Биринчи отчеттун бир нускасын иденттештирүүнүн оператору УШКнын төрагасына берүүгө милдеттүү. Биринчи отчеттун экинчи нускасын оператор шайлоо күнү бүткөнгө чейин сактоого милдеттүү. Зарыл учурда оператор байкоочулардын өтүнүчү боюнча биринчи отчеттун кошумча нускасын басып чыгарууга укуктуу. Добуш берүү күнү добуш берүү жол жобосу башталганга чейин чүчү кулак кармоо жолу менен УШКнын мүчөсү аныкталат. Ал иденттештирүүнүн оператору менен бирге шайлоочуну, анын жеке паспорттун МРЗ зонасы жана биометрикалык маалыматтары боюнча иденттештирет. Манжаларынын изи жана бети боюнча. Иденттештирүү оператору жана УШКнын мүчөсү иденттештирүү жол жобосун жарандарга бирге түшүндүрөт. 9-чы кадам. Шайлоочуну иденттештирүү жол жобосун өткөрүңүз. Иденттештирүүнүн оператору жаран тарабынан паспорт көрсөтүлгөндө милдеттүү түрдө шайлоочуну паспорттагы сүрөтү менен карап салыштырат. Эгер дал келбесе, иденттештирүүнүн оператору паспортты шайлоочуга кайтарып берет жана шайлоочу иденттештирүүгө киргизилбейт. Ал келген учурда иденттештирүүнүн оператору шайлоочунун паспортунун МРЗ зонасын сервердик ноутбукта сканер кылган камера аркылуу же МРЗны окугучта кардардык ноутбукта сканерлейт. МРЗ зонасы окулгандан кийин шайлоочуну ошол шайлоо округу боюнча шайлоочулардын электрондук тизмесинен автоматтык түрдө издөө иштей баштайт. Андан кийин улантуу кнопкасын басуу керек. Шайлоочу паспорту боюнча иденттештирүүдөн ийгиликтүү өткөн учурда шайлоочуну биометрикалык маалыматтары боюнча колунун манжаларынын изи боюнча иденттештирүү жүргүзүлөт. Буга берилген аракеттердин саны 10. Шайлоочунун биометрикалык маалыматтары манжаларынын изи боюнча иденттештирүү ийгиликтүү өткөн учурда ноутбуктун мониторуна жана көрүү мониторунда иденттештирүүдөн өткөн шайлоочунун сүрөтү, шайлоочулардын тизмесиндеги катар номери жана шайлоочунун аты жөнү чыгат. Андан кийин термопринтер шайлоочуну иденттештиргендиги жөнүндө чек басып чыгарат. Чекте төмөнкүлөр: чектин катар номери, УШКнын номери, шайлоочуну иденттештирүүнүн датасы жана убактысы, шайлоочунун жеке иденттештик номери, мындан ары пин, шайлоочунун аты жөнү, шайлоочулардын тизмесиндеги шайлоочунун катар номери көрсөтүлөт.
Эгерде шайлоочу манжаларынын изи же өңү боюнча иденттештирүүдөн өтпөсө, анда шайлоочу боюнча иденттештирүүдөн өтөт. Эгер сиз иденттештирүүнү кардар ноутбугунда жүргүзсөңүз, шайлоочуну сервер ноутбугуна кайра жибериңиз. Шайлоочунун жүзүнүн биометриясы боюнча иденттештирүү сканерлөө үчүн камераны колдонуу аркылуу жүргүзүлөт. Ал үчүн камераны бурап, шайлоочунун бетине каратыш керек. Мында шайлоочунун жүзү менен тиешелүү шайлоо участогундагы биометриялык маалыматтар базасындагы сүрөт салыштырылат. Жүзү боюнча иденттештирүү аракетинин саны 1 жолу. Өңү боюнча иденттештирүү ийгиликтүү өткөндө, шайлоочунун иденттештирүү өткөндүгү жөнүндөгү чекти термопринтер автоматтык түрдө басып чыгарат. Чек басылып чыккандан кийин шайлоочуну иденттештирүү жол-жобосу бүттү деп эсептелет. Эгерде шайлоочу манжаларынын изи же өңү боюнча иденттештирүүдөн өтүп, бирок чек басылып чыкпаган учурларда шайлоодогу иденттештирүүдөн өтпөгөн болуп эсептелет жана иденттештирүүдөн кайра өтүүгө тийиш. Иденттештирүүдөн өткөндүгү жөнүндө чеги жок болсо, шайлоочуга добуш берүү үчүн бюллетень берилбейт. Шайлоочу добуш берүүгө киргизилбейт. Иденттештирүүдөн мурда өткөн чекти алган шайлоочу кайрадан иденттештирүүнү өтүү аракетин жасаган учурда, иденттештирүү операторунун ноутбугунун мониторунда жана көрүү мониторунда аталган шайлоочунун иденттештирүүдөн өткөндүгүнүн датасы жана убактысы көрсөтүлгөн маалымдоо чыгат. Чек басып чыгарылбайт. Шайлоочу кайрадан добуш берүүгө киргизилбейт. Иденттештирүү процесси аяктагандан кийин, иденттештирүү оператору шайлоочуга паспортун кайтарып берет жана добуш берүү үчүн керек болгон бюллетенди алуу үчүн чек берет. Шайлоочуларды иденттештирүү боюнча системанын жана же жабдуунун ишинде үзгүлтүк болгондо, оператор үзгүлтүктүн датасын, убактысын, бузулган мүнөзүн белгиленген үлгүдөгү актыда көрсөтөт. Шайлоо участогундагы добуш берүү жол-жобосунун аягында оператор системанын жана же жабдыктын ишиндеги үзгүлтүктөр жөнүндө 2 нускадагы акты түзөт жана ага кол коет. Актынын бир нускасы УШКнын төрагасына өткөрүлүп берилет. Экинчи нускасы иденттештирүүчү оператордо калат. Жаран паспортун көрсөтпөгөн учурда шайлоочуларды иденттештирүүдө жүзөгө ашырган оператор иденттештирүү жол-жобосунан баш тартууга милдеттүү. Добуш берүү күнүндө биометрикалык каттоодон өткөн жаран аталган шайлоо участогу боюнча шайлоочулардын тизмесине кирбей калган учурда, аталган шайлоочу же УШКнын мүчөлөрү мамлекеттик каттоо кызматынын телефондук тейлөө борборуна аталган шайлоочу боюнча түшүнүк алуу үчүн 119 номуру боюнча кайрылууга укуктуу. Саат 20:00-дө операторлор жыйынтык отчетту чыгарып, жабдууну өчүрөт. Шайлоочуларды иденттештирүү системасы добуш берүү күнү саат 21:00-дө автоматтык түрдө жабылат. Саат 21:00-дөн кийин шайлоочуларды иденттештирүүгө мүмкүн эмес. Иденттештирүү оператору УШКнын төрагасына отчет берет. Шайлоо участогунда добуш берүү аяктагандан кийин УШКнын төрагасы оператордон кол коюлган баштапкы жана жыйынтыктоочу отчетторду шайлоочулардын иденттештирүү чектерин жана техникалык мүчүлүштүктөр, эгер болсо, жөнүндө актыны талап кылууга милдеттүү. Добуш берүүчү имараттын тышынан добуш берүүдө. Шайлоочуларды шайлоо үчүн иденттештирүү добуш берүүгө 1 күн калганда иденттештирүү оператору тарабынан УШК мүчөсү менен биргеликте жүргүзүлөт. Добуш берүүчү жайдан тышкары добуш берүү өткөрүлгөн учурда участкалык шайлоо комиссияларында, УШКларда оператор бардык жабдыктарды жандырып, жабдыктардын иштешин текшерет. Иденттештирүү системасын ачып, атайын конверттин ичинде көрсөтүлгөн паролду серверге киргизет. Имараттан тышкары добуш берүүнүн паролу жана добуш берүүнүн күнү окшош болот. Иденттештирүү оператору серверден баштапкы отчетту басып чыгарат. Баштапкы отчеттун бир нускасын УШКнын төрагасына берүүгө милдеттүү. Иденттештирүү оператору баштапкы отчеттун экинчи нускасын добуш берүү аяктаганга чейин өзүндө сактоого милдеттүү. Андан кийин жабдыктарды өчүрүп, добуш берүү үчүн имараттан тышкары шайлоочуларды иденттештирүү үчүн жабдыктардын топтомун, сервер, принтер, манжалардын издерин сканерлөөчү, шайлоочунун паспортун жана жүзүн сканерлөөчү МРЗ аймагын даярдайт. Атайын комиссия мүчөлөрү менен бирге жарандарды иденттештирүүнү өткөрүү үчүн добуш берүүчү жайдан тышкары чыгышат. Негизги добуш берүү күнү менен добуш берүүчү жайдан тышкары добуш берүүдө шайлоочуларды иденттештирүү ошол сыяктуу эле өткөрүлөт. Негизги добуш берүү күнүндөгү иденттештирүү бөлүмүн караңыздар.
Добуш берүүчү жайдан тышкары. Добуш берүүдө шайлоочулардын тизмесине киргизилген шайлоочуларды иденттештирүүдөн өткөргөндөн кийин оператор жыйынтык отчетту басып чыгарат. Басып чыгарган жыйынтык отчеттун бир нускасын УШКнын төрагасына берүүгө милдеттүү. Бардык паролдор Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик каттоо кызматы тарабынан ар бир УШК үчүн борбордук деңгээлде генерирленерин жана шайлоо участоктарына атайын бекитилген конверттерде алдын ала жеткирилерин белгилөө маанилүү. 10 кадам. Ноутбукта мүчүлүштүк болуп, программалык камсыздоо катып калса, жандыруу баскычын басуу менен ноутбукту кайра жүктөө керек. Эгерде жандыруу буйругуна таасирденбесе, баскычты толук өчүп калгычакты басып туруу керек. 11 кадам. Манжа издери сканеринин мүчүлүштүгү болсо, бардык туташууну текшериңиз. Манжанын туура сканерленүүсүн текшерүү керек. Башкача айтканда, шайлоочу манжасын сканерге туура эмес коюусу мүмкүн. Сканердин бетин жана шайлоочунун манжасын кургак кагаз сүлгүсү менен арчыңыз. Сканердин зым туташуусу үзүлүп калса, кайра туташтырууну аткаруу керек. Сканер шайлоочунун саламаттыгына жараша бармагын сканерлебөөсү мүмкүн. Ал адамдын табына же бармактын нымдуулугуна аракет жасоосу мүмкүн. 12 кадам. Термопринтердин мүчүлүштүгү болсо, термокагаздын бар экендигин текшериңиз. Бардык туташууну текшериңиз. Электро тармагынан кубаттандырууну текшериңиз. Жандыргычты текшериңиз. Иденттештирүүдө термопринтер бош чекти басып чыгарса, кагаздын туура салынгандыгын текшерүү керек. Термопринтер чекти токтоосуз басып чыгарып жатса, термопринтерди өчүрүңүз. Alt плюс F4 баскычы аркылуу программаны жабыңыз. Пуск баскычынын жардамы менен операциялык системанын башкаруу панелине кириңиз. Издөө сабына принтер сөзүн жазып, принтер бөлүмүнө кириңиз. Андан кийин свойства принтера бөлүмүнө өтүңүз да очередь печатини тандаңыз. Ctrl плюс A баскычынын жардамы менен басып чыгаруу кезегин өчүрүп салуу керек. Андан кийин термопринтерди жандырып, программаны иштетиңиз. Термопринтерге кагаз такалып калса, термопринтерди кайра жүргүзүңүз. Эгер кагаздын такалуусу улана берсе, принтерди алмаштыруу керек. Иденттештирүүдө термопринтер чекти басып чыгарбаса, бирок буга чейин жакшы эле иштеп жаткан жана чекти басып чыгарып жаткан болсо, биринчи кезекте принтердин USB жандыруу туташтыргычтарын алмаштырыңыз. Башкача айтканда, термопринтерди башка USB кошулмага кошуңуз. Же термопринтерди кайра жандырыңыз. Термопринтер чектин жарымын басып чыгарып калса, термопринтерди кайра жүргүзүңүз. Жана ноутбукту өчүрүп жандырыңыз. Термопринтердин зым туташуусу үзүлүп калса, кайра туташтырууну аткаруу керек. 13 кадам. Шайлоочунун жүзүн жана паспорттун МРЗ зонасын сканерлөө камерасынын мүчүлүштүгү болсо, туташууну текшериңиз. Имараттын жарыгын текшериңиз. Балким жарык жетишсиздир. Мындай учурда камеранын ордун алмаштырып, башка ылайыктуу жерге коюу керек. Паспорттун туура коюлушун текшериңиз. Паспорттун сапатын текшериңиз. Башкача айтканда, МРЗ зонада паспорттун окулуусуна тоскоолдук кылуучу так же кир калып калуусу мүмкүн. Камеранын зым туташуусу үзүлүп калса, кайра туташтырууну аткаруу керек. Андан кийин ноутбукту өчүрүп жандыруу зарыл. 14 кадам. Кардардык ноутбуктун мүчүлүштүгү болсо, сервер менен туташкандыгын текшериңиз. Электр тармагынан кубаттандырууну текшериңиз. Катып калса, өчүрүп кайра жандырыңыз. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.